Айыл чарбасында климаттын өзгөрүшүнө туруктуу кошумча нарк чынжырчаларын өнүктүрүү долбоору мөмө жемиш жана жашылча жемиш өндүрүштөрүн сактоо, иштетүү жана кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү үчүн насыялар берилерин жарыялайт. Насыянын суммасы сом эквивалентинде 5 миллион АКШ долларына чейин, мөөнөтү 10 жылга чейин, пайыздык чени жылдык 6%, негизги карыз боюнча жеңилдетилген мезгил 3 жылга чейин. Каржылоо төмөнкү багыттарды камтыйт: соода логистикалык борборлорду куруу, температуралык көзөмөлү бар узаткыч кампаларды жана сактоочу жайларды модернизациялоо, анын ичинде тоңдургуч камераларды орнотуу. Ошондой эле өндүрүштөрдү кайра иштетүү үчүн жабдууларды сатып алуусу колдоого алынат. Анын ичинде бургатуу жана тоңдуруу линиялары, эзме, шире, концентрат жана жарым фабрикаттарды өндүрүүчү жабдуулар. Мындан тышкары, түшүм жыйналгандан кийинки алгачкы иштетүү үчүн жабдуулар каржыланат. Сорттоо, калибровкалоо, жууп тазалоо, таңгактоо жана фасовкалоо. Долбоор ошондой эле өндүрүштүк жана кампалык жайларды түзүүнү, рефрижератордук транспорт сатып алууну жана сапаты көзөмөлдөө лабораторияларынын жабдууларын каржылайт. Насыялар 2 мамлекеттик банк аркылуу берилет. Кенен маалымат алуу үчүн долбоордун адистерине кайрылсаңыздар болот.